2022 жылдын Бакай Ата району үчүн жаман болгон жок. Алсак район аймагында 38 чакан ишкана ачылып, 1 мектеп, 3 ФАП пайдаланууга берилген. Жалпысынан өткөн жылы Бакай Ата району боюнча 177 жаңы жумушчу орундары түзүлгөн. Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясы тарабынан 39 келип, 39-у баары аткарууга алынып, бүгүнкү күндө көзөмөлдө турат. Мындан тышкары Бакай Ата району салыкты убагында чогултуп, берилген план тапшырманы ашыгы менен аткарууга жетишти. Райондо 9 айыл өкмөт болсо, анын 3-өсү дотациядан чыгып, былтыркы жылга салыштырмалуу дотациянын деңгээли 1,3%га азайды. Ошондой эле райондун өнүктүрүү фонду түзүлүп, бир катар долбоорлор каржыланган. 13 миллион 727 миңге жалпы 16 чакан болсо дагы долбоорлорду байкоочу кеңеш колдоого алып, айыл өкмөттөрдөгү ушу иштер бүттү. Биринчи, экинчисини биз ушу ирригация тармагына жумшайлы деп, мынеке өзүңүздөр Өзгөрүш айылындагы Сары Курай каналы көп жылдан бери жасалбай камыш басып, суудун жогондугу болуп отурган. Ошону жасап, андан кийин Миңбулак айыл өкмөтүндө 215 метр мындайча айтканда камыш басып калган болчу. Бүт өнүктүрүү фондунан каржыланган. Аким Алгынбай Имаровдун маалыматына ылайык, жолдорду оңдоп түздөө, таза суу, айыл чарба тармактарында алгылыктуу иштер аткарылган. Өзгөчө билим берүү тармагында сапатка көңүл бурулуп, жалпы республикалык тестирлөө, олимпиада сынактарында жетишкендиктер болгон. Аны менен катар энергетика системасын жакшыртып, чакан ГЭСтерди куруу колго алынган. Тилекке каршы электр энергиясы жетпей атат. Себеби калкыбыздын саны өсүп атат. Бул Урмарал суусунда 1350 киловатт кубаттуу электр энергиясын иштеп чыгаруу боюнча чакан ГЭС куруу боюнча бүгүнкү күндө документтештирүү иштери башталып, ал жерде биртке жумуш дагы башталып калган. Ошондой эле Бакай Ата Минералс тарабынан Өзгөрүш айылына дагы ГЭС куруу боюнча документтер жүрүп атат. 2022 жылдын жыйынтыгын чыгарган коллегияда айрым кемчиликтер дагы белгиленип, тиешелүү жетекчилерге эскертүүлөр берилди. Президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Канымет Осмонбеков кемчилиги бар айыл өкмөттөргө ишти илгерилетүү тапшырмасын берип, жоопкерчиликтүү болууга чакырды. Мен айыл өкмөттөрдүн кайсы позицияда, кайсы айыл өкмөт кандай жетишкендиктерге жетишип атат, жана кайсы айыл өкмөттөр кемчиликтери бар, бардыгын карап отурдум. Мен азыр бир-эки эле маселени айтып кетейин. Жанагы МУНАПС боюнча бул эң чоң жоопкерчиликтүү маселе, урматтуу айыл өкмөт башчылары. Госрегистр менен биргеликте бул маселени бүтүрүш керек тез аранын ичинде. Коллегиялык жыйындын соңунда райондун 2023 жылга койгон пландары да айтылды. Жыйындын расмий бөлүгү аяктаган соң 2022 жылда алгылыктуу иш алып барган мыкты мекеме уюмдарга, айыл өкмөттөргө жана кызматкерлерге сыйлыктар тапшырылды. Алардын арасында Мамыт уулу Абдрахман атындагы Таш Кудук орто мектеби мыкты билим берүү мекемеси деп табылып, президенттин Талас облусундагы өкүлчүлүгүнүн ардак грамотасына ээ болду. Бүгүнкү алып аткан грамота менин эле сыйлыгым эмес, бул жалпы коллективимдин эмгеги деп ойлоймун. Анткени ушу жаш муундарга тарбия таалим берүүдө биздин коллектив тынымсыз эмгек кылып келишет. Мындан ары дагы биз ушу тынбай, талыкпастан жаш муундарга тарбия таалим берүүдө өзүбүздүн эмгегибизди жумшай беребиз деген ниеттемин. Мындан тышкары, ишиндеги мыкты жетишкендиктери жана үзүрлүү эмгектери үчүн райондун мыкты кызматкерлерине жана мекемелерине да ардак грамоталар тапшырылды. Ардагер Райымбеков Сыргак Жусупович сыйланат. Жаркынай Тургунбекова, Чыңгыз Бокошев, Эркинай Жумабекова, Бакай Ата району.